Мен Султанова Айтурган, 7-A классынын окуучусумун. Коррупцияга жол жок. Коррупция латын тилинде паралап сатып алуу, саясат чөйрөсүндөгү же мамлекеттик башкаруудагы коомду кооптуу көрүш, ал мүлккө же мүлк түрүндөгү эмес байлыкка ээ болуу үчүн бийлик өкүлдөрүнүн өз кызмат абалынан атайлап пайдалангандан улам көрүнөт. Демек ал адамдар кызыктар, жактар тарабынан сатылып алынат. Ага төмөндөгүлөр кирет. Пара алуу, урдоо, шалак кылып кызмат адамдардын мамлекеттик же менчик мүлктү энчилеп алуусу, өзүнүн расмий статусун расмий эмес пайдалануунун натыйжасында өзү же башка бирөө үчүн мыйзамсыз пайда табуу, жеңилдик, артыкчылык алуу максатында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусу бул коррупция деп аталат. Коррупция. Пара албагыла, антпесе парадан көзү бар сокур болот. Чынчылдардын сөзүн бузат. Коррупция эзүүлөрдүн бир түрү. Коррупциядан эң биринчи коомдун катмарлары жабыркашат. Абдиталипов Бекбол, 7-A класс. Пара алуу коррупциянын жүзү. Пара алуу бул коррупциянын чыныгы жүзү десек болот. Жана ал абдан коркунучтуу да, жогуштуу да көрүнүш. Мыйзам түрүндө пара алуу же болбосо берүү бул кылмыш. Пара алууда жалаң эле акылай болбостон баалуу кагаздар, мөөр басуу, справка алуу, малжан берүү жана колдоо сөздөрү менен коштолот. Өкмөткө зыяны тийдиби? Жана анын сөзсүз сизге дагы, мага дагы зыяны тиет. Коррупция болсо, бул жөнөкөй адамдын айлык акысын албай, пенсия, стипендиясын өз убагында алуу үчүн коррупцияга күрөшөбү? Коррупция деген эмне? Коррупция бул мамлекеттин кызматкерлери, чиновниктери жана мамлекеттин бийлик өкүлдөрү тарабынан ээленген кызмат ордуларын жана мыйзамсыз байлык чогултуу жана жеке материалдар үчүн жана ар кандай жыргалдыктар үчүн колдонуу. Салам достор, мен Дижанлиев Имангазы, 2-инновациялык мектебинин окуучусу. Мен сиздерге бүгүн коррупцияны жоюунун жолдорун айтам. Биринчи себеби депутаттардын санын азайтыш керек. Жана экинчи себеби карапайым элимдин ишиндегилердин айлык маянасын көтөрүш керек. Үчүнчү себеби Кыргызстанга татыктуу президент керек. Коррупцияны жок кылуу. Биз өзүбүз таза иштеп, акыйкат менен иштесек, жана акча албай, акча бербей иштесек, коррупцияны жок кылышыбыз мүмкүн. Көрдүңөрбү достор? Сен таза болсуң, мен таза болсом, ким айткан? Исхак Разаков айткан. Мен айтмакчы, Исхак Разаковдун жолун улайм. Кош болуңуздар.